Так, ассалаумалейкум. Урматтуу Нуркейджи YouTube каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү. Саламатсыздарбы? Туугандар. Kia K5 2021-25 люкс комплектация лизингтен өткөрүп берип атат. Выкуптан. Өзүнүн эле айылдашы алып берген. Азыр видеонун аягында сиздерге машинанын жалпы стоимосу, канча төлөнгөн, канча скидка кылып берет, айына канчадан төлөйт. Сиздерге жакшылап маалымат алып беребиз. Машина боюнча көрүп турасыздар. Бир дагы чийилген жери жок. Мынакей. Арт жагынан, капталынан. Кстати, жазылып турган каналга подписаться кнопкасын басып, коңгуроо чонун үстүңгүсүн басканды унутпаңыздар. Мындай бир таза, жаңы, арзан машиналар келгенде биринчилерден болуп көрөсүздөр. Мына, көрүп атасыздарбы машинаны? Kia K5. Так, көрдүңүздөр. Эми ички салон боюнча. Так, люкста билесиздер, бесключевой доступ. Деревянный. Обшивка деп коет, накладкалары. Полный электропакет, блокировка, разблокировка, электрический зеркаль, кожа, рожа, мына көрүп турасыздар. 4D полик коюлган, мына могу жактарын көрүп турасыздар. Электрический сиденья, бул жагында корректор фар, антибукс. Бисмиллахиррахманиррахим. Полный электропакет, круиз контроль. Пробег боюнча 86985. Мынакей. Көрдүңүздөрбү? Двухзонный климат контроль. Дисплей, видео регистратор бар екен, салонду дагы тартат екен. Бул жагында паркинг, автохолд, ручник, камера, подогрев сиденья. Так, машинанын жыты дагы деле кетелек. Арткы салон боюнча, сиденьялар боюнча бар жогу ордунда, подстаканниктер. Кыскасын айтканда, люкс это люкс. Бул жерде бир гана 360 камера жок. 360 камера и о жеринде мындай спидометрди көрсөтө турган лазерный дисплей жок. Так, анан автопаркинги жок. Анан люк жок, туугандар. Так, иштеген комфорт плюста кандай болот иштери? Бул акебиз 3000, 4000, 8000. Мындай стабильно иштесе 7000-8000 болот экен, көрүп атасыздар. Пятница, четверг, көрдүңүздөр, 8000 экен да, стабильно. Ошондо 2000 расходуңуздар болсо 6000 чисто калат экен. 6000 болгондо ошондо айына 160 000 средний иштесе болот экен да. Акебиз дагы так, мисалы ушун көрсөтө турган болсок, канчада баштаган, канчага чейин иштеген. 11-де баштаптыр мына. 11-ден 11-ге чейин екен. 12 саатта 6000 чисто. 6000 чисто иштесе болот экен. Так, көрөсүздөр туугандар. Эми сиздерге канча калды, канча берген, айына канчадан төлөнөт. Келиңиз аке. Так, машинанын жалпы стоимосу канча болгон? Машинанын жалпы стоимосу 3 миллион 125 ушундай болгон. 3 миллион 125. Сиз канча өткөрдүңүз? Мен 78 миңден 14 ай өткөздүм. 78 миңден 14 ай. 300 миң первоначальный берилген акча. Ошондо общий 22 ай калды. 22 ай калды 78 миңден. Туугандар, 78 миңди 22 айга көбөйтөсүздөр. Сиздер төлөй турган сумма чыгат. Эми канча берсе өткөрүп бересиз? Миллион берсе өткөзүп берем мен. Миллион берсе өткөрүп бересиз. Канча скидка кылган болосуз ошондо? Ошондо 300 миң первоначальный болот, анан бияктан почти 400 миң скидка болгон болот. 400 миң скидка болгон болот. 92 миң бир айлык кетет, почти 92 миң. Бир айдан ашып, нарактан 300 миң. 22 айды көйтөбүз 78 миң, а? 78 миң. Миллион 716 миң калыптыр. Миллион 716 миң. Буга кошобуз миллионду.
2.716.000 рубльга турат. Ошондо туура эле 400.000 канча скидка болот экен. Кимдин көңүлгө туура келген болсо, көрүңүздөр. Мына машина 2.5 бул жерде туугандар. 2 менен 2.5-тин айырмасы болот. Билесиздер, а? Мына Camry деле 2.5. Кандай сенит этилет? Экиси кандай сенит этилет? К5 дал ошондой. 2 менен 2.5-тин айырмасы 300.000, 400.000ге чейин ойнойт. Билесиздер. Муну машинени түшүнгөндөр шак эле түшүндү. Мына ушундай туугандар. Ылдыйда номери турат. Толугураак маалыматты ээсинин өзүнөн алып, машинени по факту көрөсүздөр. Машина жакса сүйлөшүп алып, ишти ала бересиздер туугандар. Бизден ыраазы болосуздар. Кийинки видеого чейин сак саламатта туруңуздар.